Өзүн өзү жумуш орду менен камсыздаган Айбек Кузиев 33 жашта. 3 балалуу мырза ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катарын толуктайт. Талма оорусунан жапа чеккен каарман учурда бир үй бүлөнү багып, мээнеткечтигинен тайбайт. Өзү зымдан жана карагай тоо бурчагынан үй тиричилигине керектелүүчү буюмдарды жасап базарга алып чыгат. Айрым учурда талмасы кармап жолго жыгылган учурлары да болот. Бирок өзү сүйгөн жумуш менен үй бүлөсүн багып келет. Мен кичинекейимде айылда өрүктөн эндүү жерге жыгылган экенмин. Ошо кичинекейимден өрүктөн жыгылганда күлдөбө жыгылганда ушу талма пайда болуп калган экен. Азыр мурункуга караганда мурун катуу ооруучу элем. Реанимацияга түшүп катуу ооруган күндөрүм болгон. Азыр мурункуга караганда кыйла түзүкмүн, Аллага шүгүр. Анча бир сыгылганда, бир кыжылат болгондо кыжылатчылыктан бир ооруп калам. Азыр мурункуга караганда кыйла түзүкмүн. Азыр анча деле эмес, Кудайга шүгүр. Эми ушуларды жасап сатып, жасап, ушуларды жасап отуруп, өзүм алаксытып, кыйла Кудайга шүгүр жакшы болуп калдым. Жакшымын. Ушулар менен алек болуп, оюмда дартамам чыгып кеткен. Азыр Кудайга шүгүр, кыйла жакшымын, түзүк. Айбек мырза чөйлө, чөпкө, чоң сумкаларды жасайт. Айтымында зымдардын сапатына дыкаттык менен карайт. Сапаты жакшы болсо сууда калса да дат баспайт. Көпкө чыдамдуу болот. Айбектин жылдан жылга кардары көбөйүүдө. Азыр жасап атам мен түп күч. Жалпак казандарды койгону, чайнектерди, сковородкаларды чыгалаган, стол метине мындай клёнка күйбөйт, палас күйбөйт, челек-пелектерди, сыр челектерден бери көтөрөт. Калың российский стройматериалдордон колдо токуйм, пышык. Чавлилерди, чөлгүлөрдү окутам, лагман сүзгүчтөрдү жакшы кетет. Өзбектер көп алат лагман сүзгүчтөрдү, лагман сүзгүч бар, майдасынан деп. Кыргыздар өзүбүзгө борсок сүзгүчтөрдү көп алат, борсоко деп. Той тамашага ниет кылып, азыр сезон келип калды, мына күз келип калып, заказ көп, Кудайга шүгүр. Алпар таркатып келип атам, Кудайга шүгүр, жакшы. Ош шаарынын тургуну Айбек Кузиев көп жылдан бери үйүндө олтуруп иштейт. Ал мезгил менен суроо талапка жараша буюмдарды жасай берет. Күз мезгилинде зымдан үй тиричилигине керектелүүчү буюм жасап тиричилик кылса, кышында карагай тоо бурчагынан гүл салгычтардын түрүн жасайт. Бажон токуйм. Мына тоо бурчактардын сезону келди. Булар да Кудай калса тоо бурчактар эми бышып келди, саргайып. Кудай калса күз келгенде күздө эми булар да бышат, булардан дагы токуп сатам. Булар да жакшы кетет, булардын да көркөмдүгү көп алат, кызыккандар көп, сурап алгандар көп. Баштагадан көп жакшы токуйм азыр. Бунун сезону эми булат. Bundan да корзинкалар токулат. Мөмө жемиш салып тастырконду койгону, тастырконго гүлдөр салып койгону, корзинкалар, лодка болот, кайык сыяктуулар, кичинекейлер болот. Али майда сүйлө кант курчтарды коюп, тастырконду көркүн ачканы. Чоңдору алма салмаларды коюп, илип койгону, салып койгону. Айбек ден соолугуна байланыштуу оор жумуш аткара албаса да, турмуш тиричилигине тың. Андан үлгү алуучу сапаттары, өнөрлөрү бар. Келечекте кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүп, ишкана ачууну пландайт. Мындан да жакшы буюмдарды чыгарууга кызыктар. Буну башта илгерки Советский Союздан сеткалар болгон экен. Баштагы пружиновый болчу эле, жалпайып кайра чачыла турган. А меники ондай эмес, тика турган сеткадан кылдым мен. Бул орточосу өтө чоң, bundan да чоңдор болот. Чоң майда чүлөлөрдө мөмө жемиштер көп тергени. Бул кичинекей болот. Али сүзмөгө, этке мөмө жемиш майда чүлөлөр тергени, илгени сетка. Бул башта буну чоң томологун сваркалатып келип, анан колдо мына сеткаларын өзүм колдо токуйм бардыгын. Эки саптуу кылып, эки жана сабы менен мына пышык, мөмө жемиштерди көп терет. Кол өнөрчү маданий көргөзмөлөргө да катышып келет. Ал жасаган буюмдардын баары элдин мактоосуна алынат. Айбек жасаган буюмдарын Ош шаарына жана Кара Суу базарына барып сатып келет. Андан көбүнчө ваза жасап берүүнү суранышат. Вазалардын баасы 450 сомдон 2500 сомго чейин. Ал эми чөөлүсү 150 сомдон башталып 500 сомго чейин болот. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.